гуманитардык жардам келген. Ошолорду силерге өзүңүздөргө берип коюуга уруксат этиңиздер. Атын атагысы келбеген бул жаран шарттуу суноо мөөнөтүнөн өтүп жаткандардын бири. Ал көп балалуу эне, андыктан ага жогорудагы аталган жаңы мекеме кезектеги гуманитардык жардамын көрсөтүүдө. Бизди постоянно ай сайын келип турабыз, айына 2 жолдан. Эжелер дагы ай сайын барып бизди контролдоп, көзөмөлгө алып турушат. Мына ушундай социалдык жактан колдоого муктаж топтогуларга кайрымдуулуктарын жасаган Нарын шаардык жана райондук пробация органы жыл башынан бери жалпы суммасы 95 000 сомдук колдоолорду көрсөткөн. Тагыраагы анын эсебиндеги 61 адамдын 18 медициналык тейлөөдөн бекер өткөрүлсө, 4 туруктуу жумуш орундар менен камсыз болгон. Дагы 4 жоготуп алышкан өздүк документтерин калыбына келтиришкен. Бизге каттоого алынгандан баштап пробациялык көзөмөл түзүлөт, планы, социалдык, укуктук жеке программасы түзүлөт. Ошол кардардын өзүнүн макулдугу боюнча. Анан ошол укуктук, социалдык жеке программанын негизинде биз ар бир кардарга социалдык жардам көрсөтөбүз, гуманитардык, материалдык жардам көрсөтөбүз. Социалдык жардам дегендерибиз бул кардарга документтерин кайра калдыгына келтирүү боюнча, паспорттары жок болсо, мисалы үчүн паспорт алып беребиз, жумушка орноштурууга көмөк көрсөтөбүз, гуманитардык жардамдарды беребиз колунда жокторго, көп балалуу үй бүлөлөргө. Ал эми учурда жогорудагыдай боорукерлик акциялары менен алектенген пробация органынын негизги ишмердүүлүктөрүнө кайрылсак, ал биринчи кезекте анча оор эмес кылмыш жасагандардын жазаларын жеңилдетүү кызыкчылыгын көздөйт. Мында алардын буга чейинки жүрүш туруштары коомчулукка коркунуч туудурбагандыгы эске алынат. Ушундай шартта аталган мекеменин кепилдиги менен айыпталуучу шарттуу түрдө эркинен ажыратылат. Гумандуулукка багытталган мындай кадам эң оболу адам укуктарын коргогондугу менен көңүлдү өзүнө бурат. Наргиза Жумадел кызы, Абсамат Өлөсбеков, жаңылыктар.